PHP арифметикалык операциялар. Биздин папкабызда index.php аттуу файл түзүп алабыз жана редактирлейбиз файлыбызды. Скрипт ачтык жана жаптык. Эми ортосуна биздин код жазып баштасак болот. A переменныйга бир сан беребиз, мисалы 1. Бул переменныйга 2 деген сан беребиз. Жана акырында ушул эки санды кошобуз. Res барабар A плюс B. Ошондо res переменныйга A плюс B кошулганы кошулду. A плюс B кошулду. Эми биз echo аркылуу res переменныйды чыгарабыз. Res переменныйды чыгардык. Бул деген сөз res дегендин ичинде кандай сан болсо, ошол санды бизге экранга чыгарып бер дедик программабызга. Ошондо бизде 1 плюс 2 барабар 3 болду. Ошол 3 деген санды экранга чыгарып бер деген программа жаздык. Азыр save деген басып сактайбыз. Жана биздин папкага өтөбүз. Мынакей өттүк. 3 деген сан чыкты. 1 плюс 2 барабар 3 болот. Эске салып кетсем, бул жерде index деген файлды биз жасадык эле. Бул жерден карасак, бизде бул жерде index деген файл жок. Web server index деген жазбай эле койсок болот, жөн эле папканын атын жазып койсок болот. Ошондо index файлды бизге чыгарып берет. Мынакей 3 деген папка чыкты. 3 деген сан чыкты. Эми болсо биз редактирлеп көрөбүз биздин программаны. Мисалы бул жерге A барабар 850, B барабар 2 кала берсин. Эми A бөлүнгөн B кылып берели. 8 бөлүнгөн 2 канча чыгат экен. Мынакей программа бизге 4 деп чыгып берди. 8 бөлүнгөн 2 барабар 4. Эми мисалы бул жерге биз көбөйтүү операциясын кошолу. Операцияны файлды редактирлөө кылгандан кийин сохранить этишибиз керек, сакташыбыз керек. Жана сайтыбызды дагы башынан обновить деген баскычты басабыз. Көрүп тургандай 8 көбөйтүү 2 барабар 16 болду. Ошол 16 деген санды бизге мына echo аттуу функция чыгарып берет. Ошол достор, саламатта туруңуздар.